Кайрылуудан кийин менин видеолорум YouTube'га чыкты, TikTok'ка тарады, Instagram'га тарады. Мен эмне үчүн Максат Ажыны тандап алдым? Себеби менин акыркы учурда жашоомдо болуп жаткан түйшүктөрүмдү, жашоомдогу жыргалчылыктарымды, мен азыркы учурда кандай абалда жашайм, ошол нерселерди кандай болсо ошондой кабыл ала турган бир гана ошол киши деп мен ишенем. Башка эркектерди мен силерди жаман дебейм. Болгону силер менин жашоомдогу сыноолорго мени миң сүйүп жактырганыңар менен туруштук бере албайсыңар. Бул нерсени мен билген үчүн мен ушул биздин Максат Ажыбызга гана кайрылуу жасадым. Себеби ошол киши гана түшүнө алат менин абалымды. Ошол киши гана мен кандай абалда турбайын кабыл ала алат. Себеби ал кишинин түшүнүгү жогору. Ошондуктан гана мен ушул кишини гана тандадым. Мен өзүмү дагы ошол адамга ылайыктуу деп билемин. Мен өзүмө ишенемин. Ал адам мага кандай сонун бактылуулукту бере алса, мен дагы ал адамга ошондой эле бактылуулукту бере алам деп мен өзүмө гарантия бере алам. Ошондуктан мен жөнүндө жакшы ойлорун калтырган адамдарга рахматымды айтам. Силерден Алла ыраазы болсун. Жашооңордо жалаң жакшылыктар боло берсин. Жаман оюн калтырган, сөккөн, каргаган адамдарга эч кандай сөзүм жок. Мен алардын жаман оюна кирип кетпеймин. Себеби мен өзүм кандай адам экенимди, өзүм эмнени каалап турганымды четко билем. Ошондуктан өзүм жөнүндө жакшы гана ойлорумда калам.